Бермет Биримкулова элдик пикирлерден Камчыбек Ташиевдин мамлекетке жасаган ар бир иши татыктуу бааланып айтылганы эң туура. Акыркы 5 жыл аралыгында жануу аябай болгон күч аракетин үрөп, өлкөнүн өнүгүшүнө эбегейсиз зор салымын кошту. Коррупцияга каршы туруп уюшкан кылмышты топ менен күрөшүүдө өз жанын садага чаап болгон күч кубатын жумшады. Жүрөгү оорукчан болду. Азыркы оор күндөрү Камчыбек мырзага жакшы сөз дары болуп турган учур. Ушундай учурда Кыргызстан футбол биримдиги өз ыраазычылыгын билдирүүсү бул жогорку адамгерчилик сапаты деп эсептеймин. Бул оомалуу төкмөлүү дүйнөдөн кимдер гана өтпөгөн. Бардык кыл чайнашкан кырчалыш кыйын кезеңде жөп жөнөкөй адамгерчилик адепти сактап калган кандай жакшы. Кыргызстан футбол биримдигинин жетекчиси курамына ыраазы болдум. Камчыбек Кадыршаевич ден соолукта болуңуз. Бул күндөр дагы өтөт, баары жакшы болот. Эрдин эмгегин эл жебейт, эл тараза эл сынчы. Асан Турсункулов. Эламан Карымшаков. Садыр Жапаров аймактарды кыдырганда эл фундаменталдуу, масштабтуу маселелерди айткан жок, сураган жок деп жатышат. Алар жергиликтүү бийликке кайрылса атаңа бар, энеңе бар дей берсе айла жок президентке айтып калайын дешти да. Ананда бизде системанын жоктугу, кол менен башкаруу болгон жерде атка минерлер көбүнчө мыйзамды, системаны эмес, өйдө жакты карап иш кылып калат. Ашыкча бир нерсе жасаса башы кетерин билет. Эгер президентке чоң урчундуу маселелерди көтөрүш керек болсо, пресс-конференция өткөрсө журналисттер айтат. А сиздин оюңуз кандай? Арзыгүл Абдыбалиева, эл жана президент. Президент Садыр Нуркожоевичтин эл менен кезектеги жолугушуусун көрүп олтуруп, эрксизден мындан бир нече жыл мурунку көрүнүш көз алдыма тартылды. Алгачкы шайланып келгендеги жолугушууда өзгөчө жаш жигиттердин "Сиз азыр кетериңиз менен эмнени айттың" деп бизди кысымга алышат, куугунтук ташат деп боздоп ыйлаган эсибизде. Ошондо биз Орусияда жүрүп, ошол мекендештерибиздин абалына ичибиз ачышып, кошу сыздаган элек. Президенттин ошондогу өкүм буйругу элдин маселесин жеринде чечүүгө болгон умтулуусу элдин сүйүүсүн ойготкон. Бүгүнкү жолугушууда ошол дем менен өттү. Трибунада үнү карлыгып, көзүнө жаш алып, мамлекет башчысына үмүт менен караган канчалаган мусапырлардын көйгөйү айтылды. Президент ар бир маселени конткой угуп, бат-баттан тапшырмаларды берип, чечимдерди кабыл алып жатты. Айрыкча Баткендеги оор күндөрдө боздогон элдин үнүн бүгүн тынчып, эл бир аз болсо да жеңил дем алып калганы байкалат. Бирок бир өкүнүчтүү жагдай бар. Президент канчалык жөнөкөй болуп элге жакын болбосун, анын тегерегиндеги жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы деле эски калыптан чыга албай жаткандай. Эл чындыкты айтса, кызмат ордунан түшүп кала тургандай заарданып, караган атка минерлерди көргөндө ичиң ачышат. Президент келгенде гана ойгоно калган мындай кадрлар жерлерде элди угуунун ордуна, маселени президентке жеткирбей чечип коюунун ордуна тескерисинче тоскоолдук жаратып келишет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кимдир бирөө айткандай, президент келе жатканда гана иштемиш болгон кадрлардан тазалануу мезгили келди. Кыргызстанда күчтүү, билимдүү, таза кадрлар абдан көп. Тилекке каршы андайларды өйдө жакка жеткирбей, 5-6 биригип каралап жок кылып көнүшкөндөй. Сизге бут эмес, кол боло турган, карапайым элдин ичинен чыккан, чындык үчүн күйгөн уул кыздарды кызматка тартуу керек. Элдин саясий сабаттуулугу ойгонду. Эми эл өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем дегендерге жол бербейт. Бирок ошол элдин үнүн сизге жеткирбей тосуп турган дуалдарды кулатуу зарыл. Элиңизден аралаң Садыр аба. Элиңизди аралаңыз Садыр аба. Азап тарткан көп эл бар арабызда. Адилеттүү кыргыздын уулу экен деп көз жаш төгүп күткөндөр арбын тура. Элиңизди аралаң Садыр аба. Эл ичинде сыздаган жемкорлордон, чындык таппай акыйкат издеп жүргөн армандуулар абдан көп Садыр аба. Биз сизге ишенебиз, бирок сиз ишенген кадрлардын баары эле элге ишенимдүү кызмат кылбай жатканы өкүндүрөт. Тазалануу төмөнкү тепкичтен башталышы керек.